Karadeniz dostlar. Таңырысысын тартуулаган, меримдүү жана ырайымдуу Аллах Таалага мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Жер бетинде таң атты. Биз Түркиянын Синоп шаарындабыз. Кара деңиздин жээгиндебиз. Алин эс алуучу жайында, Алин мейманканасында. Бул жер тууралуу маалымат бере турган болсок, эгерде сиз Түркияга келип эс алууну кыялданып, бирок ошол кыялыңыз ишке ашпай жаткан болсо, биз сизге жардам беребиз. Биз сизге маалымат беребиз. Бул жердин баалары кандай? Келсеңиз сизди кандай шарттар күтүп турат, кандай жерде эс аласыз деген суроолоруңузга биз жооп беребиз. Бул жер тууралуу маалымат бере турган болсок, биринчиден тынч, аябай таза, тыкан, ошол менен бирге эле жээк да аябай сонун жасалган. Баалар тууралуу маалымат бере турган болсок, бул Алин мейманканасы, Алин эс алуучу жайы тууралуу. Баалары дагы өтө деле кымбат эмес. Эгерде сиз 4 киши болуп келе турган болсоңуз, 4 кишиге бир күнгө $200 төлөйсүз. $200 ичинде бул жерде жээкте эс алуу, бул жерде турган атайын жатып уктай турган жайлардын бүт баары, тамагы. Синоп шаарынын эли тууралуу маалымат бере турган болсок, Синоп шаарында жалпысынан 2 миллиондон ашык эл жашаса, ал элдердин эң эле киреше таба турган булагы бул ушул Кара деңиздин жээгиндеги меймандарды тосуп, негизги булагы ушул туристтик аймактардан киреше табышат. Суунун кандай экендигини бир баамдап сезимдер менен бөлүшөлүчү. Суу жылуу экен. Суу жылуу, аябай. Биздин касиеттүү көлдүн суусуна жетпейт, бирок ошентсе дагы суу аябай жылуу. Жакшы экен. Мен азыр эми бир сууга түшүп, бир балык болуп сүзүп, бир өзүмдүн эмоцияларым менен сиздер менен бөлүшөйүн. Алин эс алуучу жайында коноктор үчүн бүт шарттар каралган. Бул жакта деңизге түшөсүз, барып деңиздин суусуна түшүп өзүңүздүн эмоцияңызды чыгарасыз дагы. Дал ушундай жерлерге келип, олтуруп, досторуңуз менен, туугандарыңыз менен сүйлөшүп, чер жазышып, келечек максат кыялдар тууралуу пикир алсаңыз болот. Анан бул жака келе турган болсок, бул жерде дагы атайын ушундай эс алууга мүмкүнчүлүктөр каралган, түзүлгөн. Алысыраагы маселе жерде атайын чоң кишилер үчүн, анан кичинекей жаш балдар үчүн дагы бассейн дагы бар бул жерде. Көлгө деп коем. Кара деңизге түшөсүз. Жок, мен Кара деңиздин сүрүнөн, суусунан коркуп атам деп турган болсоңуз, суудан коркуп турган болсоңуз, атайын бул жерге бассейн дагы.
шаары Ален эс алуучу жайында Кара деңиздин жээгинен баяндама жасадык. Бар болуңуздар. Кийинки тасмаларды биз башка мамлекеттин эс алуучу жайларына бурабыз. Бар болуңуздар.